Тракторға чиркелген бұл техника жердегі таштарды чоғылтады, топырақты тырмап, таштарды қалтырбай теріп жинайды. Мұндай техникаға Талас облысының Көксай айыл өкмөтү ие болды. Көксай айыл аймағына қандай мұқтаждықтар бар дегенде, бұл елдің көйгөйү болып тұрып анықталып, экономический вариантын тандалғанда, экономический варианттын ішінен ушул Көксай аймағының көпчүлүк жерлери таштак болгондугуна байланыштуу таш терүүчү аппаратты элибиз өзү тандап берди да. Дыйкандардын түйшүгүн жеңилдеткен техника Аристин айылды инвестициялоо долбоору аркылуу келди. Себеби жергиликтүү калк айылдагы эң көйгөйлүү маселе катары айдоо жерлерди таштардан арылтууну сунуштаган. Долбоор колдоо тауып, наркы 2 миллион 260 миң сомду түздү. Кошумча каржылоо долбоору ишке ашып атат. 30 айыл өкмөт менен иш алып барып атабыз. Бул техниканын өздүк наркы 2 миллиондон ашык сомго келди. Буларды элдер өздөрү суранышты, анткени ушу талааларда таштарды тергенге атайын техника жок болгон үчүн элдер мурда колдор менен теришкен. Убакытты дагы анан аябай күчтүү да талап кылышкен. Кудай ушул техника жумушун жеңилдетет деген ойдо келип атат да. Көксай айылы коңшу Казакстан менен чектеш турат. Калкынын саны 6800. Элеттиктер негизинен дыйканчылык менен жан багат. Айылдыктар эми келаткан жылда жаңы шаймандын жардамы менен таштак талаалар жакшы иштетилет деген ишенимде. Кудай кааласа дыйкандарга жакшы жардам берет деген ойдобуз да. Полянын состояниясы кандай эле? Алып кеткенден кийин кандай болуп калды? Аябай жакшы да, бул ушул техникага муктажбыз, чынында муктажбыз да. Анан ушуну суранып, ушуга добушубузду берип дегендей. Эми аталган техника жергиликтүү элге кызмат көрсөтүп баштайт. Белгилей кетсек, Талас областында таш терип чогулткан мындай шайман башка айылдарда жок. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.